баарын мен билем, баарына мен кыйынмын, ата эне эчтеке билбейт деген ушундай бир учур келет экен. Балаң балалуу болгондо билет деп бекер айтпайт экен да. Катуураак айтып басып кеткен учурлар болгон. Апа кечирип коюңуз деген эмес экен тилекке каршы. Мен азыр айткан нерселерди атам билбей да билбейм, билбесе да керек. Апамдын ушул кылган нерселерин мисалы эстеп көп мындай жүрөгү ооруйт, чын айткандачы. Көп ооруп, кээде айтсаң чочуп кетет. Тынч элебе дегенсипчи. Ыйлайсың да, ыйлап ушундай нерселер учурда болгон. Атам менен отурабыз, чоң нерселерди сүйлөшөбүз, саясатты сүйлөшөбүз. Ошол жакшы эле жүрүп келдим апа. Сагындым, эртең Кудайым буйрса келип кетем. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, менин апам программасынын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Адатта биз Жогорку Кеңеште көйгөйдү көтөргөн Марлен Маматалиевди көрсөк, бүгүнкү биздин программада балалыкты эске салган, апасын кандай жакшы көрөрүн далилдеп бере алган жөнөкөй бир Марлен мырза менен маектешели деп турабыз. Алгач эле ушул программанын аты аталып тургандай эле биз бүгүнкү программада апаңыз тууралуу сүйлөшөбүз, сиздин балалыгыңыз тууралуу сүйлөшөбүз. Алгачкы эле суроом ошондой болсун. Балалыгыңыз кандай өттү? Ушундан баштайлы. Мен балалык Кудайга шүгүр жакшы өттү деп айтсам болот. Анткени мен ар дайым ушундай бир принцип менен айтам. Бүгүнкү күнү кандайдыр бир менде жетишкендик болсо, ал ошол ата энемдин жетишкендиги. Мен өзүмдүн жетишкенимди, эгерде өзүмдүн баламды окутсам, чокутсам, тарбияласам, өстүрсөм, анан бир кандайдыр бир жетишкендикке эгер жетсе, анда демек ал менин жетишкенимди айта алам да. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүнкү күнү толук түрдө ошол ата энеге, апама ыраазычылык билдирем. Мени мындай жакшы тарбиялаган экен деп айта алам. Мындай окуткан экен, керек болсо айрым учурларда өзүнө жетпеген нерсени бирок мага бергенге аракет кылган экен. Кудайга шүгүр, мындай жаман болду деп айта албайм да. Баардык жерде эле жетишкенге аракет кылып, мындай окутканга, үйрөткөнгө аракеттерин баардыгын кылып келишкен. Балалыкта эненин тарбиясы атага караганда көбүрөөк болот. Силерди кандай ыкмалар менен тарбиялады, мындай балалыкка бир кайталычы? Атам, чын айтканда, баардык эле аталарга окшош болуш керек. Мен ойлойм, баардык аталар эле, ата деген ата бир аз мындай катуураак болот да. Апа деген, эне деген эне, ал жумшагыраак болот да. Айрым учурларда, мисалы, атам урушуп койсо, айта албай турган нерселерди барып туруп апаң айтасың. Кээде кеңеше турган нерселерди эле, мисалы, көп учурларда апага айтып, эми апам менен баары көп нерсе чечилчү да. Ата менен мындай чоң нерселерди, турмуштук нерселерди, алдынан баса турган бир кадамдарды, кеңештерди, ошолорду гана сүйлөшпөсөң, жалпысынан мындай үй тиргичилик боюнча, мектеп, сектеп, ошол эле үйдөгү жана домашний задание аткаруу мезгилдери баардыгы эми апа менен өткөн да. Мен ойлойм, баардык үй бүлөлөрдө деле ошондой эле болгон деп ойлойм. Бизде ушул ар дайым ушул апанын ролу өзүнчө болгон, өзгөчө болгон. Жана ошол бизге тарбия берген жактан мээримдүүлүгүн ар дайым сезчүбүз, жумшактыгын сезчүбүз. Бир жагынан атам катуураак болсо, апам ал жагын сөзсүз түрдө жумшартып турчу да. Эми эсте кала турган нерселер албетте көп эми бул турмушта. Бирок ошол садиктен баштап деле мындай элестетип көрсөм, жалаң гана эле ошол мээримдүүлүк да. Бир урушкан эле, же бир уруп койду эле, же бир катуураак айтып койду эле деген мындай эсимде деле калбаптыр да. Жүрөгүмдө деле, эсимде деле андай нерсе жок да. Тентектик кылчу белеңиз балалыкка салып? Апаңыз ал учурда кантип тарбиялаучу? Албетте тентекчилик болчу. Эми катуураак бир урушуп коюшу мүмкүн эле, бирок бир эми окуяны айтып берейин. Мисалы, эсимде жок канча жашта, по-моему, ушул бир 4-5 жашта болсом керек. Үйдө ойноп атып, баягындай ток электричествого апамдын жанагы чачына кыла турган нерсесин алып барып сай үргөн да. Сай үргөндө дароо эле ошол жерден от чыгып кетип, жанында төшөк бар экен, төшөк күйүп кеткен. Анан апам келип, чуркап келип эле бир звук чыккан болуш керек деп ойлойм. Же өзүм бардым экен, ал жок, мындай көп деле эсимде жок экен. Бирок чуркап келип, жанагы өттү өчүрүп,
кайрамдай урушпай эле тескерисинче кучактап апаптап анан бир сааттай жаткызып уктатып койгон да. Ошентип кыйналып отурганда баягындай көп мындай чочуп кеткенмин, чочуп отурганда негедир ошол учурда атам бир машина көтөрүп кирип калган. Дароо эле баягы немени унутуп эле машинени тээ ойноп кетип калгам да. Айтайын дегеним ошондой тентектик кылсак дагы мындай урушчу эмес. Болбосо көбүрөөк мындай көчөдө эмнегедир көбүрөөк мындай бирөөлөрдү уруп кое элем, качып келе берет элем, уруп койдум депчи. Анан алар ата энеси келет эле, мен чочуп азыр урушат го деп атам бир апамдын бир тиге турган бир шкафчиги сыяктуу бар эле, ошол жака кирип кетчүмүн жашынапчы. Урушат го десем деле болбой эле, аларды кайра түшүндүрүп айтып, хорошо мен баламды урушуп коем дейт эле, анан кайра чакырып алып туруп эле мындай кой балам урбай жүр, урушпай эле жүр деп койчу да. Аябай эле жумшак экен. Ооба, көп деле мындай катуу деле урушуп же бир уруп же катуу айткандай, чын айтканда көп деле эсимде жок да. Бирок өтө тентек болгом. Мындай өзүм билем, мындай жөн бир жерде турчу эмесмин. Сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир приключенияларга же бир нерселерге мындай болуп калат эле да. Садикте деле, мектепте деле, көчөдө деле, эшикте деле ушундай нерселер көп болуп турчу. Андай деле мындай урушат деп айтпайм да. Жок да андай нерсе. Анан бардык эле адамдарда ушул өткөл курак деп коебуз, айрыкча ушул эркек балдар өткөл куракта анча-мынча ата эненин сөзүн укпай, кээде өздөрүнүн сөздөрүн туура кылып, сиз ушул өткөл куракта кандай болдуңуз? Апаңызга бир катуу айтып же каяш айтып ушундай бир өкүнүп калган учурлар болгонбу? Албетте, анткени адам баласы ошондой экен да. Ошол айткандай учурда баарын мен билем, баарына мен кыйынмын, ата эне эчтеке билбейт деген ушундай бир учур келет экен. Бирок бала балалуу болгондо билет, балаң балалуу болгондо билет деп бекер айтпайт экен да. Ошо балалуу болгондордо көп нерселерди башыман өткөзгөндө ошондой ой пикирлерди мындай эңсеп, эстеп өкүнүп калган учурлар көп болгон. Катуу айтып коет элек. Ошол учурлардан бирөөсүн айтсаңыз, кайсы кантип катык айтып алып анан кечирим сурадыңыз эле апаңыздан? Эми андай учурлар чын айтканда бир аз көбүрөөк эле болгон экен. Ошол мектепте деле окуп атканда баягы үйгөдөгү домашний задание кылып атканда мисалы өзү үйрөтүп келип мурдайым кичинекейинен баштап үйрөтүп келген да, кийин университетке келгенде университеттин башында менин мектептин акыркы ошол класстарында деп айтсам болот да. Өзүм билем деп калдым да. Өзүм билем. Сиз билбейсиз, мен өзүм билем, өзүм кылам, өзүм чечем деп катуураак айтып басып кеткен учурлар болгон. Толтуңдап, таарынып, мындай өтө деле мындай эсимде жок экен, бирок тартылган учурлар болгон. Аны кийин көрүп эстедим да. Ал учурда дароо эле барып калып, апа кечирип коюңуз деген эмес экен. Тилекке каршы. Бирок азыр эми албетте азыр бейиш энен таманда дегендей азыр баардык нерсени болгон нерселеримди ошол өзүмдүн көңүлүмдү, өзүмдүн даже жашоомду, өзүмдүн болгон баардык нерселерди ошол апама, ата энеме арнайм да. Балдарымды да ошентип үйрөтөм. Барган сайын ушундай нерселерди кылгыла деп айтам. Эмнеси бар, эмнеси жок, эмне алып берсем экен деп эле 2 күндүн биринде эле ушундай нерсе ой келе берет да. Анткени эми учурда көбүрөөк тентектик кылып койгон экенбиз, көбүрөөк тартып койгон экенбиз деп эсептейм да. Эми апа деген апа экенде өзүнүн жебеген тамагын да берип койгон учурлар болгон да. Себеби 90-жылдары мен ойлойм көпчүлүк эле үй бүлөлөрдө ошондой бир аз кыйынчылыктар көп болгон. Бизде дагы убагында кыйынчылыктар көп болуп, керек болсо ошол апам экөөбүз базарга барганда, эт алганда, этти алып келгенде атама гана этти берет элек дагы. Биз өзүбүз жебей, атам иштейт, атабыз жесин. Анан апам мен жейм балам, сен жей бер деп койт эле, бирок кийин ойлонуп көрсөм жебейт экен да. Жебей эле ошо бизге берип койчу экен. Учурлар көп болгон, андай учурлар көп болгон. Тилекке каршы эми телевизордон айтса болобу, айтса болбойбу, бирок айрым учурларда кыйын учур көп эле болгон. Ал мен ойлойм баардык үй бүлөлөрдө эле болгонго. Эми эт жок, анан жанагы уйдун бутун алып келели деп анан барып, бирок аны дагы айта албай итке алабыз дегенсип ошол жерде апам эми итке алабыз боло берет да деп туруп алган да. Ошол нерселер көп мындай учурда оюм эсимде калып калыптыр. Ошондой учурлар болгон. Бир учурларда баягы үйдө топтолуп калган
мындай чапандар бар эле, жолуктар бар эле, ошолорду алып барып бир мындай тапшырып берген учурлар болгон. Анан дагы бир учур эсимде, мен үй бүлөдө 4 балабыз да, менен кийинки ошол ийлеримде контракт бүтөлөй турган бир учур болуп калып, апам барып өзүнүн цепочкасын сатып берген да. Анан Шакегин цепочкасын сатып, анан алып барып контрактын төлөп бергенбиз. Ушундайларды учурларды эстейсиң, албетте аны бирок атама билдирген эмес да. Ушундай кыйын азыр деле ошондой көп нерсени билдирбейт. Себеби ата иштеш керек, ал үй бүлөнү жалпы карайт, анан мындай нерселерди көңүлүнө орутпай, көп нерселерди мындай өзү эле чечип койчу да. Мен азыр айткан нерселерди атам билбей да билбейм, билбесе да керек. Бирок ушундай учурларды мен ийлерим да көрбөй калган. Анан ошол апам экөөбүз ушундай нерселерди көп башыбыздан өткөзгөнбүз да. Болгон эми Кудайым ар кандайсын айтканда, бир туруп берет экен, бир туруп бербейт экен. Ал учурларда ушундай бир кыйынчылыктарды башыбыздан өткөзгөнбүз да. Ошондо апамдын ушул кылган нерселерин мисалы эстеп көп мындай жүрөгү ооруйт, чын айткандачы. Көп ооруп. Эме экен да. Көзүңүзгө жаш алган учурлар болобу? Ушундай учурларды эстеп? Албетте. Албетте андай нерселер болот. Азыр мына тарайых намаз эле окуп атканда эстеп кетем, ошондо бир аз ыйлайсың да, ыйлап ушундай нерселер учурда болгон. Бир атамдын тууган күнү болуп калды. Тууган күнү болгондо барып бир жвачка бадырга алганбыз да, элестетсеңиз. Эми болот экен учурда болот экен. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр жакшы, баары жакшы. Апам ошого баарына чыдап, баарыбызды көтөрүп, көңүлдөрүбүзгө карап, атамдын бир жагынан көңүлүн караса, экинчи жагынан балдардын көңүлүн караса, үчүнчү жактан эми биз тентек балдардын дагы характерлерин да көтөрүп жүргөн маал экен да. Сиздин азыр ушул маегиңизден байкап, сиздин апаңызга мындай аябай жакын экениңизди сезип атам да. Анан көп учурда да ушу апаңыз менен сырдашат экенсиз. Азыр деле ошондой сырдашасызбы апаңыз менен? Ооба, азыр деле ата менен все-таки мындай чоң нерселерди кеңешип, башкаларды кыласың да. Апама кээде мындай 1 саат, 2 саат, 3 саат кантип өтүп кеткенин билбей каласың да. Анткени отуруп көп нерсени сүйлөшүп, ишиң боюнча, башка нерсе боюнча, турмуш боюнча кээде ушундай өтүп кеткен жана өткөн чактарды эстеп калабыз. Ошолорду бир сыйра ойлоп, анан кийинки пландар кандай болот ойлоп, көбүрөөк мындай акылдашам да. Атам менен отурабыз, чоң нерселерди сүйлөшөбүз, саясатты сүйлөшөбүз. Анан бир саат, максимум 2 саат да. Апа менен кантип саат өткөнүн да билбей каласың да. Маселен эми кыз бала кандай кырдаал болбосун, жанагы сезимдерди эмоция менен чыгарып алабыз да. Маселен мен өзүм айта турган болсом, кээде мен деле жакшымын да азыр, кээде апамды капа кылып алып, анан телефонду сүйлөшүп бүтүп, өчүргөндөн кийин ыйлап алам да, ыйлап чыгарып алам. Капа кылып койдумбу депчи. Эркек бала көбүнчө ичке жутат эмеспи? Сизде кандай мындай нерсе? Эми ичке жутуш өтө кыйын да, биз эми этпейбиз да. Мисалы көп эмоциялар болуп кетет. Ыйлай албайсың да. Эркек болгондон кийин ыйлабашың керек деген бир образ бар да. Анан все-таки андайга мындай эметпейсиң. Майла жок, унчукпай эле басып ичиңен кармап кетесиң. Өз алдыңызча отуруп, ушундай күндөр болгонбу? Ушул апам оорубаса экен, балким эми ушундай ситуациялар болуп калса да, жагдайлар болуп калса, ушул апам оорубаса экен, апам мындай кылбаса экен деп өз алдыңызча адам катары отуруп алып, ойлонуп. Албетте мен бир 5 маал болбосо дагы эртең мененки намазда, анан кечки намазда көбүрөөк дуа кылам. Апама, атама, өзгөчө апама көбүрөөк дуа кылам да. Ушул учурларда көп убакытты ойлонуп, эстеп, мындай көп ойлоном. Ошолордо башка учурларда мындай кээде чын айтканда көп бош убакыт деле болбой калат. Бирок ошо жубайым менен, келинчегим менен отурганда дагы эстеп айтып калам. Апам эмнеси бар эле, эмнеси жок эле, эмне подарка кылабыз, эмне кылабыз, дагы эмнелерди алып берсе болот, каяка барып келсе болот деп ушундай нерселерди. Биз мына кечээ күнү ошо жана киного алып барып кел деп өткөндө киного алып барып туруп, ага чейин бир топ ушундай жанагындай массажный процедуралар бар экен, ошолорго алып барып кел деп, 2 ата-энени теңчи, 2 апаны тең алып барып. Ушундай нерселерди сүйлөшүп калабыз. Эми албетте ойлоносуз да, эми апа дегенден кийин ойлоносуз. Тем более
азыр эми мына пенсионный возраст болуп калды, 65 чыгып калды. Жаш өткөн сайын көп нерсени ойлоп калат экенсиң. Ким билет дагы канча бар, дагы канча неме бар, убакыт бар. Бирок азыр максималдуу түрдө ушу ата энеге бир өзүмдүн мындай мээримди төксөп төккөнгө аракет кылам да. Себеби алар өз убагында, өз учурунда баардык нерсени кылып койгон. Адам баласы ошентип жаралат экен. Биринчи ата эне карайт экен, кийин баласы атасын, ата энесин карайт экен. Алар муктаж болбосо деле, бирок жүрөгүң, рахатын, махабатын ошого төгүп турат экен да. Бул эми ошол адамдын табияты деп ойлойм. Сиздин ушул эл улуу болуп, депутат болуп, ушинтип отурганыңызга ата энеңиздин салымы чоң да албетте. Айрыкча өзүңүз айтып атасыз, ушул апам депчи. Анан ушул убакытка чейин келип, ата энеме эмне бере алдым деп ойлоносузбу? Бала катары. Ооба, албетте. Баягы айтып атпаймынбы, ошол баардык өзүнүн жашчылыгы, жаш кезин, энергиясы болуп турган, толуп турган кезин, жашчылыгын, баардыгын, ден соолугун бизге арнады да. Бизди өстүрдү. 4 бала эптеместе алардын баардыгын чоңойтуп, өстүрүп, билим берип, үйдө күндүгө азыр деле апам ошондой да. Бирөөгө мындай келиндер тамак жасайын десе эле жок, мен өзүм өзү кылганга аракет кылат да, мындай жакшы көрөт ошону. Ушу балдарымы курсаган тойсо экен деп, болбосо биз бир жумада бир эле барабыз. Ошондо атайын ушул суббота күндөрү бул ата энебиздин күнү деп коебуз дагы. Бүт балдарды чогултуп, балдарыбыз ошо өздөрүнүн балдарынын неберелердин баарын чогултуп ошол жерде өзүнчө үйдө отура турган күндөрдүн бири. Ошондо максималдуу түрдө дагы апам деле кайра эле эми неберелерине өтүп кетти да. Эми бияктан балдары бүткөндөн кийин эми неберелердин артынан чуркап эле ошо неберелерди эске чыгарып ойнотом деп, бир жака алып барам деп эле ушу менен алек болот. Анан бүгүнкү күнгө чейин деле ушул баардык нерсесин ойлогонго аракет кылам. Баардык нерсесин. Турмуштук нерсе деле, кийим деле, тамагын деле, башкасын деле. Айтып атам, канча мынча бар болсо деле, бирок ашыкча деле дагы эмне кылсам, кандай кылып берсем, кантип сүйүнсөм, кантип ушул бир жылмайып күлүп, мындай жеңилдетип берсем деп ойлоно беребиз да. Ал жагы бар. Апаңыздын кайсыл сапаттарын сизде өзүмдө бар деп ойлойсуз? Мен бир эле ошол мээримдүүлүктү эле айтып мындай көбүрөөк белгилеп кетсем болот. Апам өзү дагы мындай адамдарга мындай конфликт жок адам да. Эч ким менен бир мындай бир сосед менен же бир жумушчуда иштеп аткан ишкер менен ажалдашып, урушуп же бир кыйкырышканын көргөн эмесмин да ушул заманга чейинчи. Ар дайым ушул компромисс менен мындай дипломатичный эле чечип койчу да. Мен ойлойм ушул жагын точно эле апамды тарттым. Атам баягы студент болгондо деле, башка болгондо деле достору көп айтып калат. Баягы алайлык мындай характери бар. Тарс турсу деле мындай бетке койчу, андай менде жок да. Мен ушул жагын көбүнчө апамды тарттым деп айта алам да. Анан кыргызда айтып коет го, атадан артык уул, атага тең уул депчи. Сиз кандай уул болдуңуз? Мен аны бир гана атам өзү айтса жакшы болот эле. Мен аны айтсам туура эмес болуп калат го. Мен бүгүнкү күнгө чейин атама жетем деп жүрөм да. Жете элекмин деп айта алат элем. Жана ошого жетишим керек деп аракет кылам. Жеттим, жетпедим, аны бир атам айта алат. Анан кайсы учурду көбүрөөк эстегенде мындай апаңыздан кечирим сурагыңыз келет? Биз баягы переходной возраст өзүңүз айткан учурларда ошол үйдө акча болсо деле болбосо деле бирок көбүрөөк талап кылып, муну алышым керек эле, аны кийишим керек эле деген учурлар болуп кеткен да. Мен ошону кээде эстейм дагы. Эмнеге ага бардым, эмне үчүн мага анчалык жанталашып, керек беле, керек эмес беле деп көп ойлонуп калам. Мен мейли башка бирөө кийсе кийсин андай кийимдерди. Мен кийбей турсам деле болмок экен. Ошол жерде жанталашып барып, кыйнап, мындай жаткандачы кыйнап деле койгон учурлар болгон да. Кийин ойлонуп көрсөм, ошол нерселерди мындай капа кылган экен, туура эмес кылган экен деп албетте мындай ичиң ооруп кетет, жүрөгүң ооруп кетет да. Кечирим сурагансызбы апаңыздан? Көп эле сурагам, ооба. Мындай кандай кечирим сурагам? Кылып койгондон кийин бир убакыт өткөндөн кийин сразу эмес да. Барып мындай көп эле мындай учурлар болгон, ошол учурларда болгон. Мен акыркы өзүмдүн бир
10 жыл десем, 20 жыл десем адашпайм го, бирок 20 жыл деп айта алам го. Такыр тескери мындай уже жашоонун жүрүп жатам да, баардык болгон нерсени ата энеге бир дагы бир катуу сүйлөп же үнүмдү катуураак көтөргөн эмесмин да. Акыркы ушул учурларда эсимде, по крайней мере, может андан да көбүрөөк, может андан бир аз азыраак, точно айта албайм. Бирок өзүмдү түздөп, оңдоп, ошол үйлөнгөндөн кийин го көбүнчөсү ошол балалуу болгондон кийинкисинде айтсам болот да. Мына кызым 16 чыгып калды, ошондо примерно ошол 20 жылдын тегерегинде такыр башкача уже көңүл буруп калган да. Апаңызга мен сизди жакшы көрөм деп айткансыз, айта аласызбы? Адатта көпчүлүк адамдар айта албайт. Эми бизди негедир бир аз катуураак тарбиялап койгонбу, атабыз ушул нерсени көп айтпайт экенбиз. Кээде айтсаң чочуп кетет. Тынч элебе дегенсипчи. Себеби мен өзүм азыр балдарыма ушундай аракет кылам. Атайын бир убакытта бөлүп берем, бир 15 мүнөт мындай время секретов деп коем да, мындайча айткандачы, айткыла, оюңарда болгон нерсеңерди, күжөөңөрдө болгон нерсеңерди, атайын убакытта берип, мындай жакшы көрөм деп айтып, аларды айттыртып, бул нерсе жүрөктө бул нерсени ачык эле айтып, көбүрөөк айтып туруш керек экен деп ойлондум да. Ошого мен азыр балдарды, ушуга өзүмдүн балдарымды ушуга тарбиялап атам. Кыздарымды деле көбүрөөк айтып, мындай учуру келип калса, моменти келип калса, көбүрөөк айткыла деп айтып атам да. Өзүбүз тилекке каршы мындай көп учурда айтпай калган экенбиз. Келиңиз анда эфирден пайдаланып, азыр апаңызга телефон чалайлы, чалып, апаңызга ыраазычылыгыңызды айтыңыз, сезимдериңизди билдирсеңиз. Эми жанагындай өтө деле сезимдерди кыздар айткандай биз айта албайбыз. Кандай кабыл алат экен, сиз жогоруда айтып атпайсызбы, ошол ичибизде эле калып кетет депчи? Мен апамды ар ким ар кандай жатат, мен мындай апакем бейишим деп жазып койгом. Эфирде экениңизди айтпайсыз, жөн гана мен сизге. Алло, апа кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Мен келгем немеде, Москвадан, шаарда элем. Жакшы. Өзүңүз жакшы элесизби? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы элеби? Мен жакшы эле болом, иштери кандай? Жакшы эле, жакшы эле. Биз анда эртең келип кетебиз, апа. Кудайым буйрса. Эртең келип кетесиңерби же немеге барасыңар? Ооза чарга биз кудайлар чакырып атабызбы? Макул, анда айткан жериңизге келебиз. Ошол жакшы эле жүрүп келдим, апа. Сагындым, эртең Кудайым буйрса келип кетем. Жакшы болуптур. Болуптур. Жакшы көрөм сизди, мейли. Болуптур. Билбейм, кыздарга оңойраак го дейм да. Кыздарга оңойраак. Биз негедир ушундай бир кандай десем, бир граница дейбизби, же бир стена дейбизби, же эмне деп түшүндүрө албайм да. Бирок көп нерсени айта албай турган нерсени мындай көп айта албайм. Бирок айткым келет. Азыр сизге рахмат, эми айтып алдым. Мисалы мен көп деле сагындым деп айта бербейм да. Бирок сагынам. Бирок азыр айттыңыз. Азыр айттым, буну азыр айттым. Ошо кичинен, по-моему, апам түшүнбөй калды ошо айтканда. Жакшы көрөм деле деп көп айта бербечү элем, мына азыр дагы айттым. Акыркы жолу ошо туулган күндө айттым, окшойт, мурдагы жылы. Кече 8-мартта айттым 8-март. Анан баягы апа жөнүндө эми айта берсек көп да, апалардын бейнесин ачыш дагы кыйын. Анан апаңызга арнап 4 сап ыр айта аласызбы? Мен эми негизи кече эле 8-мартка бир ыр жаттап айтып берген элем. Ал жерде ошол смыслы мындай турмуштук бардык нерсени апа бизге арнадың, өмүрүң, ден соолугуң, бейишим апакем, айланайын апакем. Ушундай бир немен айтканбыз. Астында кичине адаштырып алдым, бирок смысл ушундай болчу. Анан жалпы энелерге деп эметтим, бирок апама дагы өзүнчө WhatsApp'тан эртең менен эле биринчи жиберип койдум. Апам менин жетишкендигиме же ушул кыздарым да баягы соревнованияга барып калат да, барып калып эле уткан учурларда же утпаган учурларда деле
көп мындай смслерди жазат да, смайликтерди көбүнчө жүрөк, гүл, жанагындай поцелуй деп мындай смайликтерди көп жиберип турат. Албетте мындай биз үчүн бул рахат да, көрүп алып. Анан ошондой эле мындай жооп бересиң. Жакшы, азыр эми WhatsApp бар экен. Сиз айткандай көп нерсени айта албасак дагы ошол жерден смайликтер аркылуу билдирип сүйлөп. Замандын талабы да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Анан мен дагы бир мүмкүнчүлүк берип сизди мен дагы ички дүйнөңүздү ачкым келип атат. Эфирдин соңунда ушул эми апаңызга азыр телефондон ачык айта албасаңыз дагы, балким ушул экрандан көрүп кандайдыр бир сезимдерди өзүнө жүрөгүнө жакын кабыл алып сүйүнүп калат да, балким. Ушу камерага карап дагы апаңызга ыраазычылыгыңызды айтып, апа, сиз ушинтип төрөп өстүргөнүңүз үчүн, ушул акылга, ушул эрежеге жеткиргениңиз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем деп мындай чын жүрөктөн сөздөрүңүздү аябай айтып алыңыз. Албетте, апа деген апа, эне деген эне экен. Кыргыздарда бекерден ушул көп сөз мындай айтылып келбейт. Исламда деле карап көрсөңүздөр ушул бейиш апанын таманында деп бекер айтылбайт. Мына мен өзүмдүн соткамда дагы апамды ата алышын дагы апа бейишим деп айтам. Анткени чын-чынына келгенде баардыгы ошондой да. Мына апа, сиз өзүңүз өстүрдүңүз, тарбияладыңыз, чоңойттуңуз, окуттуңуз, канча түндөрдү эсимде ушул чогуу менен чогуу ошол үй тапшырмаларын чогуу аткардык. Кийин ушул университетке окуганда деле ошол жерде деле болбой эле артыман карап туура кылып атамбы, туура кылып айтамбы деп кийимдерди, тамак аштарды, өзүңүз жебеген нерсени өзүңүз дагы мына бизге деп арнап берип, балдарым жесин, мен жебей эле коеюн деген ушулардын баардыгын албетте биз башыбыздан өткөзгөнбүз, көргөнбүз. Ошонун баардыгына сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн мына биздин кандай жетишкенибиз болсо, мунун баардыгы сизге арнайы сиздин жетишкениңизди айтат элек. Сизди аябай сыйлайбыз, урматтайбыз, жакшы көрөбүз. Небелериңиздер менен, баардыгыңыз менен ушул мен ойлойм бүгүнкү күнү чоң алдыдагы турмуштун эң башталышынан да гана башталышы деп айтат элем. Мындан ары дагы көп жакшылыктар болсун деп айтат элем. Ошол апам менен Кудайым буйруса ошол чогуу ошол ажыга барайын деген өз ниетибиз бар. Ушул ниетибизди Кудай насип кылсын деп айтат элем. Сизди албетте биз баардыгыбыз, анын арасында мен сизди аябай жакшы көрөбүз. Марлен мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип, ушул эненин бейнесин ачып берип, апаңыз тууралуу жакшы бир кептерди айтып бердиңиз. Ал үчүн өзүнчө ыраазычылык. Анан сизди ушундай эл улуу кылып тарбиялаган апаңызга дагы өзүнчө ыраазычылык. Апаңыз оорубасын, жан гана сиздердин жакшылыгыңыздарда, төрүңүздөрдө болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин апам программасынын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев болду. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.